Алыш мелдешин өткөрүү эрежеси. Жалпы жоо. Алыш Кыргыз элинин улуттук бел боо күрөшү. Күрөш эркектер жана аялдар арасында өткөрүлөт. Алыштын эркин стили, бут менен кыймыл аракеттерге уруксат берилет жана классикалык түрү бар. Алыш күрөшүнүн тарыхы алыска кеткен. Бул күрөштүн түрү Кыргыздын байыркы спорт түрүнүн бири. Балбандар көк жана жашыл түстөгү атайын спорттук чапандар, ак өңдөгү шымдар жана кызыл түстөгү кур тагынат. Баштапкы балда спортчунун башы атаандашынын ийнине тийип турат. Бутунун кыймылын колунун астынан көрүп турат. Балбандар атаандашынын курун кармайт. Оң колу атаандашынын сол колунун үстүндө, ал эми сол колу атаандашынын оң колунун үстүндө турат. Балбандар туруп күрөшөт. Ар бир балбандын милдети атаандашын жыгуу. Ошол эле учурда курун кое бербөө керек. Мелдешти өткөрүү ордо. Алыш мелдеши 12ге 12 метр болгон стандарттык килемде өткөрүлөт. United World Wrestling дүйнөлүк бириккен күрөш уюмунда бекитилген килем, ал 4 зонага бөлүнөт. Килемдин ортосунда диаметри 1 метр болгон борбордук айланпа жайгашкан. 10 см калыңдыктагы сары кызгылт түстүү сызыкча. Күрөштүн борбордук зонасы килемдин диаметри 7 метр түзгөн ортоңку бөлүгү. Пассивдүү зона калыңдыгы 1 метр болгон сары кызгылт түстүү сызыкча. 1,5 метр болгон коргоо зонасы. Спортчулардын кийими. Мелдеш катышуучуларынын кийимдери көк жана жашыл түстөгү атайын спорттук чапандар, ак өңдөгү шымдар жана кызыл түстөгү белбоо. Килемге биринчи чакырылган балбан жашыл түстөгү атайын спорттук чапан, ал эми экинчиси көк түстөгү чапан менен чыгат. Балбандардын буттары жылаңайлак. Катышуучулардын кийимдери жука пахта кездемесинен тигилген болушу керек. Футболканын узундугу жоон саанга чейин болушу керек. Белбоонун калыңдыгы 4-төн 7 сантиметрге жана узундугу 150-ден 180 сантиметрге чейин болушу абзел. Мелдешти өткөрүүнүн тартиби. Мелдеш түз четтетүү системасы аркылуу өткөрүлөт. Салмактык категорияда катышуучулардын саны идеалдуу болбосо 4, 8, 16, 32, 64 жана башка квалификациялык кармашуу өткөрүлөт. Жарым финалда утулган балбандар өзүнүн салмагы боюнча 3-чү орунга ээ болушат. Мелдеш төмөндөгүдөй түрдө өткөрүлөт. Квалификациялык турлар, раунд, тандоо турлары, финалдар. Эгерде салмактык категорияда 6 балбандан аз болсо, нордикалык система колдонулат. Башкача айтканда, балбандар бири-бирине каршы күрөшөт. Салмак түркүмдөрү. Алыш боюнча эркин жана классикалык стилдеги чоңдор арасындагы өткөрүлүүчү мелдештерге эркектер жана аялдар арасында төмөнкү салмак түркүмдөрү колдонулат. Эркектер 20 жана андан жогорку курактагылар 60, 70, 80, 90, 100 жана плюс 100 кг. Аялдар 20 жана андан жогорку курактагылар 55, 60, 65, 70, 75 жана плюс 75 кг. Күрөш, кармаш. Күрөш эркектер жана аялдар арасында 3 мүнөт убакытка созулат. Күрөш балбандардын турган абалында өткөрүлөт. Калыстар тобунун курамына төмөнкүлөр кирет. Башкы калыстар тобу, килем жетекчиси, арбитр, килем калысы жана калыстар каптал калыстары. Арбитр өзүнө балбандарды килемдин борбордук бөлүгүнө келүүгө чакырат. Алар килемдин ортосуна келишет да кол алышып, бири-бири менен саламдашат жана баштапкы абалга келишет. Балбандар арбитрдин алыш командасынан кийин күрөшүп башташат. Белбоо көкүрөк бөлүгүнө байланат. Белбоо менен көкүрөктүн ортосунда бир муштун баткыдай орун калат. Жашыл түстөгү чапан кийген балбан атаандашынын капталынан кармайт. Анын артынан көк түстөгү чапан кийген балбан улантат. Билегин сунуп, атаандашынын бел боосунан кармайт да билегине ороп алат. Кармаш бүткөндөн кийин килем жетекчиси жеңүүчүнү жарыялайт. Арбитр анын колун өйдө көтөрөт. Андан кийин катышуучулар бири-бирин колун кармап, килемден кетет. Жеңиштин түрлөрү. Мелдештин жыйынтыгы төмөндөгү учурларда аныкталат. Таза кармап чапса, тулку бою. Атаандашынын жарааты болсо, эгерде кармаш учурунда балбандарга 3 эскертүү берилсе, эгерде кармаш учурунда балбан 6 техникалык упай алса, кармаш учурунда мелдештен четтетилсе, дисквалификация. Кармаш бүткөндөн кийин
кармаштын жеңүүчүсү чогулткан упайдан көз каранды. Толку боюнан кармап чапса, арбитр мелдешти токтотуп, таза жеңишти жарыялайт. Эгерде кармаш учурунда балбан 6 техникалык упай алса, артыкчылык менен жеңишке жетет. Кармаш учурунда балбандарга 3 эскертүү берилсе, утулат. 3-чү эскертүүнү калыстар тобу чогуу жарыялайт. Тең упай алган балбандарга төмөнкү принциптер колдонулат. Эң мыкты ыкма колдонсо, акыркы болуп ыкма колдонсо, мелдеште кыймыл-аракетти жана ыкманы баалоо, таза чабуу 5 деп протоколго жазылат. Ал төмөнкү учурларда бааланат. Атаандашын чалкасынан көтөрүп чапса, контр ыкма колдонсо, бул учурда атаандашы дал менен кулайт. 2 упай 2 деп протоколго жазылат. Ал төмөнкү учурларда бааланат. Балбан кармап чапкандан кийин атаандашын коркунучтуу абалга алып келсе, чабуулдагы балбан кармап чапкандан кийин атаандашын коркунучтуу абалга алып келсе, эгерде балбан атаандашын килемге капталы менен жыгылтса, курсагы менен жамбашы тийген учурда 1 упайлуу ыкма 1 деп протоколго жазылат. Ал төмөнкү учурларда бааланат. Тизе же тизелери менен килемге тийген учурда упайы жок кыймыл-аракеттер. Чабуулдагы балбан кармашуу учурунда өзү дал менен жыгылса же килемге тоголонуп кетсе, жерге колдору тийсе, чабуулдагы балбан жыгылса упай берилбейт. 2 балбан тең чогуу капталга нейтралдуу абалда жыгылса, анда бул техникалык ыкма бааланбайт. Айып берүү протоколго V тамгасы менен белгиленет. Классикалык алыш түрүндө балбан техникалык кыймыл-аракетти буту менен жасаса жарыяланат. Эскертүүлөр протоколдо O тамгасы менен белгиленет. Ал төмөнкү учурларда берилет. Эгерде арбитрдын ооз-2 эскертүүсүнөн кийин балбан пассивдүү күрөшсө, чабуулдагы балбан бир канча жолу эрежени бузса, колу кордон чыкса, килемден качып чыкса. Классикалык түрдө чабуулдагы балбан бутун колдонуп ыкма аткарса, колдонууга тыюу салынган кыймыл-аракеттер. Алышта төмөнкү кыймыл-аракеттерге тыюу салынат. Эгерде кармаштын башында атаандашына курдуу карматпай качса, эгерде ыкманы бир колун кой берип жасаса, эгерде баш менен такап алып, ыкма жасаганга тоскоолдук кылса, эгерде атаандашын колу менен курсагына такап тоскоолдук жаратса,